Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 мартта Бишкек шаарындагы Ала тоо аянтында жалпы кыргызстандыктарды Ноорuz майрамы менен куттуктады. Борбордук аянтта өткөн майрамдык салтанат театралдаштырылган концерттик программалар менен коштолуп, шаардык тургундар жана аймактардан келген коноктор үчүн оюн-зоок программалар уюштурулду. Ушундай эле Ноорuz майрамына арналган иш-чаралар Бишкек шаарынын бардык жаңы конуштарында, республиканын ар бир облусунда, райондордо жана айыл аймактарында өткөрүлдү. Бүгүндөн тарта күн узарып, жашоонун жарык туусу көбөйүп, жаз жарышы башталат. Урматтуу мекендештер, жаңы жылды билдирген Ноорuz майрамын тосуп жатып, жалпы өлкөбүз жөнүндө ой жүгүртөбүз, келечектин планын белгилейбиз. Акыркы жылдары Кыргызстан чыныгы демократиялык жолго түшүп, коомубузда адилеттикти үстөмдүк орнотуу үчүн чечкиндүү аракеттер жасалып жатат. Өлкөдө башкаруу системасы өзгөрүп, жаңы саясий маданият калыптанууда. Президентибиз Кыргызстанды түп тамырынан бери жаңылануу багыт берген реформаларды демилгеледи. Бизде жүрүп жаткан кайра түзүүлөр борбордук Азия гана эмес, СНГ мамлекеттеринде да биринчилерден болуп жатат. Өкмөт башчы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча жыйын өткөрдү. Аба ырайынын өзгөрүшү менен өзгөчө кырдаалдар түзүлүп жаткандыгына байланыштуу өлкөнүн аймактарында профилактикалык иштерди жүргүзүү зарыл болуп турган кезде жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу максатында аймактардагы кооптуу абалдарды иликтеп мониторинг жүргүзүлдү. Премьер-министр тиешелүү министрликтер менен ведомстволорго аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам план боюнча иш-чараларды өткөрүп турууну жана калктын бул шартта коопсуздугун камсыз кылууну тапшырды. Өкмөт башчы бардык облус жетекчилери жана тиешелүү министрликтер менен ведомстволордун башчылары менен жерлерде өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана жазгы тазалоо, жашылдандыруу боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Ал облустагы ыйгарым уктуу өкүлдөргө жаздын келиши менен жыл сайын өткөрүлүүчү ишембиликтерди жума сайын өткөрүп турууну тапшырды. Ошондой эле бул багытта тиешелүү министрликтердин бардыгы керектүү каражаттар, техникалар, күйүүчү майлар менен толук камсыз болгондугун да кошумчалады. Көчөнү кыдырсаң кете баштаганда бөтөлкө менеме. Ошону карагыла, ар айда айыл өкмөт бар ал жерде, акими бар, талап кылып тазалык карагылачы. Ишембилик бул тазалык биринчи, арыктарды тазалаш, элди мобилизация кылыш, анан көчөттөрдү отургузуш. Мына мисалы жылда көчөттөрдү отургузабыз, жылда. Аны мына эстетип уже Кыргызстан жүңгүл болмок да. Аны караган киши жок. Аны ошондо карап, бекитип, мындай, буну формализм кылбай, мындай чыныгы ишембилик кылгыла. Вице-премьер-министр чек ара статусу бар айылдарды өнүктүрүү программасынын аткарылышы боюнча жыйын өткөрдү. Бүгүнкү күндө чек арада жайгашкан өзгөчө статуска ээ болгон 61 айыл жана 8 участок бар. Чек арадагы айылдардын коопсуздугун сактоо, ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу, жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштери маанилүү маселе. Ошондуктан бул багыттагы иштер ырааттуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүүсү зарыл. Соңунда тийиштүү мамлекеттик органдар менен ведомстволорго Кыргыз Республикасында өзгөчө статуска ээ болгон чек арага жакын жайгашкан аймактардын коопсуздугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруунун экинчи этабындагы иш-чаралар планын иштеп чыгууну тапшырды. Чүй облусундагы Кыргыз-Казак чек ара тилкесиндеги Токмок автодорожный көзөмөл өткөрмө пункту модернизацияланып ишке кирди. Көзөмөл өткөрмө пункту суткасына 700 автоунааны жана 5000ге жакын жарандарды өткөрүүгө эсептелген. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жаңыланган Токмок автодорожный көзөмөл өткөрмө пунктунун ачылыш аземине катышты. Өкмөт башчы Кыргызстандын НИАЭПке кирүүсү менен негизги көңүл мыйзамдык базаны жакшыртууга бурулуп, инфраструктуралык долбоорлорго тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай калгандыктан өткөн 2 жылда дыйкан фермерлер жана ишкерлер, республикадагы экспортерлор кыйынчылыктарга туш болгондугун билдирди. Кыргыз өкмөтү биринчи милдет кылды. Ошол биздин инфраструктураны Евразестин жана эл аралык стандартка ылайыкташтыруу маселе турду. Мына бул боюнча өкмөт конкреттүү бир топ көп иштерди мына жасадык. Ошонун бири мына экспортко чыгып аткан биздин ишкерлерге
келип аткан туристтерге биздин жарандырга шартчы боюнча өткөрмө пункттарды ошол Евразиястын жана эл аралык стандартка ылайыкташтырып мына кура баштадык. Мына ошонун биринчиси мына Токмок автодорожный. Мына андан башка мына Кембулун буюрса апрелдин аягына ал дагы бүтөт. Кембулун майда башында алынып бүтүп калат. Андан кийин Актилек, Чалдабар, Чоң Капка реконструкция болот, алар баардыгы тең. Анын каражат баардыгы каралган. Андан сырткары билесиңер, фитосанитардык, ветеринардык лабораторияларды баардык колго алып, оптимизация кылып, жаңы өткөндө Кара Бурада аштык жакты түп тачабыз. 3 жаңы салынат. Калгандары толугу менен капитал ремонтун өтөт. Ветеринар лабораториялар боюнча 4 жаңы салынат. Оптимизация болуп атат. 13 лаборатория толук капитал ремонттон буйруса 1-октябрга чейин толук бүтөбүз деген ниетибиз бар. Өкмөт башчы Токмок автодорожный көзөмөл өткөрүү пункту ЯЭП талаптарынын алкагына жаңылангандыгына басым жасады. Жакын арада Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан Кеңбулуң автодорожный өткөрүү пункту да ишке кирет. Азыркы заманбап талап кылган шарттар түзүлүп, кеңселер, кабинеттер уюштурулуп, жана өздүк курам сабак өтүүгө класстар уюштурулду. Жана ошондой эле заманбап талаптарга ылайыктуу биздин жарандар жана коңшу мамлекеттин жарандары жана ошондой эле биз Кыргызстанга келген туристтер, конокторубузга өткөнгө бардык шарттар түзүлдү. Эчтен өтпөстөн ичинде проверка документов деген кеземеттер турат. Мындан ары Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан бардык көзөмөл өткөрүү пункттары мамлекеттик чек ара аркылуу өтүп жаткан жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында эл аралык талаптарга ылайык оңдоодон өтөт. Азыркы тапта премьер-министрдин тапшырмасы менен республика боюнча бардык көзөмөл өткөрүү пункттарында оңдоо иштери башталып, ал 2017 жылдын күз айларында аяктары күтүлүүдө. Бу жерде болсо бир тараптан 4 пропускной пункту бар. Наркобызга өтөт турган тарап, экинчи тараптан да 4 пропускной пункту бар, ал болсо Кыргызстан тарапка өтө турган. Ошондуктан өткөрүү жагында көбөйтүү боюнча бир 2-3 эсе көп шарт түзүп берип атабыз. Сметалык каражаты болсо бүгүнкү күндө 37 миллион сомду түздү. Бул жерде бул курулушу андан тышкары хозяйственный субъекттерин бүт баарын оңдоп берип шартты түзүп бериш. Өткөрмө пункттун ишке кириши Казакстанга товар экспорттогон кыргыз ишкерлери үчүн да бир топ ыңгайлуу болду. Азыркы тапта пунктта жарандарды текшерип өткөрүүдө эч кандай кыйынчылыктар жаралбайт. Акыркы 2 жылдан бери чек араларыбыз бекемделип, жаңы эски калган чек араларыбыздын баары тең жаңыланып, жаңы ушундай жакшы иштер жүрүп атат. Баарыбыз ыраазы болуп атабыз. Мына текстиль ишканабыз Токмокто февралдын башынан баштап иштеп баштадык буюрса. Азыр толугу менен иштеп атабыз. Акырындык менен сыртка дагы чыгарууга уже мүмкүнчүлүгүбүз жетти. Азыр чыккан даяр кездемелерибизде сыртка Россияга, ошо Казакстан мамлекеттерине даяр уже тигип чыгарып атабыз. Токмок автодорожный көзөмөл өткөрүү пункттун курулушу 2016 жылдын сентябрь айында башталган. Анда да өкмөт башчы келип, өткөрүү пункттарын модернизациялоо боюнча долбоордун аткаруучуларына башталган ишти сапаттуу жана өз мөөнөтүндө жыйынтыктоо тапшырмасын берген. План боюнча Токмок автодорожный, Кеңбулуң автодорожный, Чалдабар автодорожный жана Актилек автодорожный пункттарын модернизацияланат. Ага республикалык бюджеттен 72 миллион сом каралган. Өлкөнүн бүтүндөй туруктуулугун бекемдөө үчүн биз аймактарды күчтөндүрүшүбүз керек деп премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кыргыз өкмөтүнүн кезектеги жыйынынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын 2017-2020 жылдарга аймактык саясаттын концепциясын бекитүү тууралуу маселени кароо учурунда билдирди. Өкмөт башчысы өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кириши аймактарда айыл чарбасын өнүктүрүүнү талап кылаарын баса белгиледи.
Бул боюнча маалымат берген экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев 2015-жылы өлкө президентинин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын алкагында аймактарды өнүктүрүүнүн багыттарын карап чыгып, ырааты менен ар бир аймакта өнүгүү точкасын аныктоого өтүү сунушталганын билдирди. Иштелип чыккан концепциянын долбоорунда негизги тапшырмалардан болуп, калктын экономикалык активдүүлүгүн көтөрүү үчүн экономикалык өнүгүү точкаларын түптөө, аймактарды өнүктүрүүнү жана адистештирүүнү ишке ашыруу, ошондой эле кластерлерди түптөө, сапаттуу мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү үчүн аймактарда бардык керектүү шарттарды түзүү, ар бир аймакты өнүктүрүүгө жеке басым жасоого эсептелет. Аталган концепцияда пилоттук аймак катары ошол аймактардын базасында өнүгүү максатында 20 шаар жана айылдык пункт тандалып алынган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сунушталган аймактык саясаттын концепциясы аймактарды өнүктүрүүдө узак мөөнөттүк келечекке карай бирдиктүү саясаттын түптөлүшүнө багытталаарын белгиледи. Эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, айрым райондорду жана облустарды өнүктүрүү боюнча бир катар программалар кабыл алынган. Бирок финансылык ресурстар менен толугу менен камсыз болбогондуктан регионду өнүктүрүүнүн көпчүлүк реформалары аткарылбай калган. Тармактык мамиледе региондордун өнүгүшүнө олуттуу жылыштарды бере алган жок. Бүгүн региондордо теңдештирүү боюнча чаралар көрүлгөндүгүнө карабастан дагы эле өнүгүүсүндө айырмачылыктар бар. Аны менен катар өкмөт башчы экономикалык ишмердүүлүккө жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбагандыгы калк арасында миграциялык мүнөздүн күч алышына алып келгендигин кошумчалады. Концепцияны ишке ашыруунун планын иштеп чыгуу максатында өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө бир айдын ичинде жер-жерлерде иштеп жаткан кайра иштетүүчү айыл чарба ишканалары жана келечекте ишке киргизүүчү кубаттуулуктар боюнча деталдуу анализ жүргүзүлсүн. Өнөр жай энергетика жана кен казынасын пайдалануу комитети жергиликтүү органдар менен биргеликте энергетикалык комплекс өнүктүрүүнүн эске алуу менен иштеп жаткан жана келечектеги өндүрүштүк ишканаларга анализ жүргүзсүн. Өнүктүрүү борборлорун түзүү, социалдык экономикалык долбоорлордун максаттуу мамлекеттик колдоолор аркылуу региондордо экономикалык активдүүлүктү жогорулатуу, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, миграциялык процесстерин басаңдатышты түрткү болот деп ойлойм. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков региондорду күчтүү аймактарга айландыруу керектигин, анткени ал жалпысынан өлкөбүздүн туруктуулугун бекемдөөгө шарт түзөт деди. Мунун баары саясатты калыптандыруунун гана мамилелерин өзгөртпөстөн, алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн башкаруу принциптерин да өзгөртүүнү талап кылат. Өнүгүү точкасы катары тандалып алынган ар бир шаар бул инвестицияларды концентрациялаган улуттук долбоорлордун катарына киргизиши керек деп белгиледи. Концепциянын ишке ашырылышына дыкаттык менен даярданып, аны ишке ашыруунун прагматикалык планын иштеп чыгууну зарыл деп эсептейм. Коюлган максаттарын жана милдеттерин так аныктоо менен конкреттүү мөөнөттөрдү, жооптуу адамдарды коюп, жана каржылоо булактары аныкталганда гана коомдук маанилүү натыйжаларга жетүүгө мүмкүн. Республиканын санариптик теле берүүгө өтүүсү тууралуу аймактардагы калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Бул тууралуу тийиштүү тапшырманы Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын өкмөттүк жыйынында Кыргыз Республикасынын санариптик теле радио берүүгө өтүү программасын ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маселени кароо учурунда берди. Кыргыз Республикасынын 2013-2017 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында өлкөбүздүн санариптик берүүлөргө кошулуусу улуттук долбоор катары аныкталган. Бүгүнкү күндө калктын 95% санариптик теле радио берүү көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. 326 бийик тоолук калктуу пунктта калктын 5% санариптик теле берүүгө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн автоматтык телевизиондук ретрансляторлорду орнотуу зарыл. 2017 жылдын 10 январында өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен болгон жыйында автоматтык телевизиондук ретрансляторлорду орнотууга атайын жай бөлүп берүү тапшырмасы берилген. Ретрансляторлорду орнотууга жай бөлүп берүү маселеси болбошу керек. Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги 81 санариптик автоматтык телевизиондук ретрансляторлорду сатып алуу үчүн кошумча 45 миллион сом табууну караштырсын деди Сооронбай Жээнбеков. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы санариптик теле берүүгө өтүүнүн мааниси чоң экендигине токтолду. 15 майда өтүшү керек толугу менен. Мына чоң саясий иштер келип атат. Эртең иштебей калса, эртең баардыгы тегин айтат андан кийин. Бир 2 ай, 3 ай эле кирбей калса, кылган иштин баардыгы жокко чыгат. 100% барганыбыз керек. 24% Ош облусу мынакей. 77% Ысык-Көл облусу, 47% Чүй облусу. Администрациялар менен бүгүнкү чейин сүйлөшүүлөр бүтпөй жатат Чүй облусу боюнча. 47% деп берип атат. Жерге мен 10 январда тапшырма бердим да.
Onun için атайы топтодым да жиынға. Санариптік телеберді өту бойынша қарадық. Ошонда айтқанмын, бұл абдан керекті мәселе. Жақында аста шайлылар болады, саяси мәселелерді қамтиды мұны. Ертең бұға өтпей қалсақ егерде, өтеміз деп тұрып, анда бұлдағы чоң мәселе келінеді. Өзіміздің қолында тұрған жерді бөліп бере албасаңар, басқа не қыласыңар. Жалабат 60% дейді, 65% нарын, 69 талас, 96 мына баткен 96. Бұлар іштеген, значит, сводканы берген, көңіл бұрған, астыр көңіл не только иш алып бараш, даже сводка берген көңіл бұрған емесіңерде қанша процент болған. Қырғызстан бойынша 56% беріп отыр. Мен білем, бұл сводка тура емес екен. Бір ошаны тақтай тұрған істейсіңер да, жиынға келетін тақтамынан кеш керек та. Жиын өтіп, айлы өкеттер топтап, өтіп бардың артың, өтіп тапшырманы бергілі. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасында санариптик телерадио берүүгө өтүү программасынын ишке ашырылышынын жүрүшү боюнча маселени апрель айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйынында кайра кароо чечими кабыл алынды. Бишкек жылуулук борборун жеткиликтүү көмүр менен камсыз кылуу көлөмүн 1 миллион тоннага чейин көбөйтүү керек. Атамекендик көмүр өндүрүүчүлөр мындай көлөмдү камсыздоого даяр. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жыйынында Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калктын 2016-2017 жылдын күз-кыш мезгилине өтүүнүн жыйынтыктары жана 2017-2018 жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө маселени кароо учурунда билдирди. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, быйылкы жылы Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо ишинин аяктоосу менен кошумча кубаттуулук алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга байланыштуу жылуулук борборун жергиликтүү көмүр менен камсыздоого басым жасалат. Мындай кадам атамекендик көмүр өндүрүү тармагынын өнүктүрүүгө жана импорттун санын азайтууга шарт түзөт. 2016-2017 жылда күз-кыш мезгилинде калкты жылуулук менен камсыздоо иши канааттандырарлык деңгээлде жүргүзүлдү. Айрым аймактардагы өзгөчө кырдаалдардын орун алгандыгына байланыштуу электр энергиясы жана отун менен камсыздоо маселелери ыкчам кабыл алынган иш-чаралар негизинде чечилген. Біз мекеме ишканалар мамлекеттен, жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Экономия дегенди билбейт. Барып карап көрүлөш түндө чыгып ошол ишканаларга. Эртең менен барсаңар, свет канчага чейин күйүп турат, түндөсү барсаңар, кайчыда күйүп турат. Маселе колубузда иштеген жетекчилерди, кызматкерлерди мамлекеттик мүлккө, мамлекеттик каражатка мындай саламжалдуу пайдаланууга үйрөтүш керек биринчи. Мына ошол үчүн карыз болуп атабыз. Электр энергиясына болгон ишканалардын карыздарын төлөө боюнча маселесине токтолгон өкмөт башчы бардык мамлекеттик мекемелер электр энергиясын сарамжалдуу жана үнөмдүү пайдалануусу керектигин баса белгиледи. Соңунда 2017-2018 жылдын күз-кыш мезгилине даярдык көрүүдө Улуттук Энергохолдинг компаниясына дебитордук карыздарды жабуу боюнча иш-чараларды активдүү жүргүзүү, энергетика комитетине электр энергиясын экспорттоо боюнча сунушту тез арада киргизүү, өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө отун базарларында көмүрдүн керектүү көлөмүн жана ага баанын камсыз кылуу боюнча көзөмөлдүү күчөтүү. Өнөр жай энергетика жана кен казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети аталган маселени көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери өкмөт тарабынан биримдиктин талаптарына жооп бере турган бир катар иштер аткарылды. Өзгөчө Кыргыз өкмөтү аймактарды өнүктүрүп, сыртка экспорттоо азыктарынын санын көбөйтүүгө басым жасоодо. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Бизге кененирээк маалымат берүү үчүн аймактардагы аткарылып жаткан иштер жана социалдык абал тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кенекеев Дайыр Атакулович келген. Саламатсызбы, Дайыр Атакулович? Айта кетсеңиз, өкмөт аймактык саясаттагы концепцияны бекитти да, анда өкмөт башчы аймактарды күчтөндүрүүгө басым жасады. Конкреттүү түрдө Талас облусунда ушул багытта кандай иштер жасалат? Кыргыз Республикасынын аймактары ар кандай болгонуна байланыштуу мына экономиканын кластерлерин тандап, ошого багыт жасап туруп, анан багыттарды коюп берди десек болот да. Өкмөт биринчиден мына Ысык көл дегенде туризмди кабыл алса, биз Талас облусунун агрардык өнүктүрүү жагына басым коюлуп атат. Андан тышкарыда бизде тоо кеңдерди иштетүү боюнча, кайра иштетүү боюнча багыттарды алдык. Анан кийин биз ушул концепцияга өзүбүздүн сунуштарды берип атканда, Талас облусунун ичинде дагы бөлүнгөн мындай аймактар, райондорду чогуу алып туруп, анан ошол ар бир райондун спецификасын, өзүнүн өзгөчөлүктөрүн тандап туруп, анан кандай экономикалык шарт түзүп иштесек болот деген багытты алдык да.
Анан баса белгилеп кетсек, бардык экономикалык тармакты өнүктүрүп локомотив болгон бул тике инвестициялар тартуу, ишканаларды ачуу. Анан ошол инвестициялар тартуу үчүн мына кече жакында бизде айыл өкмөттөрүнүн шайлоолору өттү. Ар бир айыл өкмөт менен жекеме жеке сүйлөшүп, ар бир айыл өкмөттүн башчыларына, айыл өкмөттөргө биз талаптарды, тапшырмаларды койдук. Булар тике инвестициялар тартуу боюнча биз инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгабыз. Ар бир айылда да, айылдын, райондун деңгээлинде, областтын деңгээлинде, шаардын деңгээлинде инвестициялык долбоорду, тике инвестицияларды тартуу боюнча долбоорлорду сапаттуу жасап, анан кийин биз ушу Талас областынын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү деген китеп же болбосо инвестициялык проекттерди түзүп, долбоорлорду түзүп туруп, биз Министерство экономика менен жана өзүбүздүн сайт аркылуу өкмөттүн жардамы менен биздин жана делегациялар болуп калат ба, башка мамлекеттер ошол жактан Талас областын реклама кылып, ошол жака инвестициялар тартуу жана инвестициялык климатты жакшыртууга басым кылып атабыз. Жазгы талаа иштери боюнча Талас облусунда даярдыктар кандай? Күйүүчү майлар жетиштүүбү, сугат аянттарын тазалоо, арыктарды тазалоо иштери кандай жүрүп жатат? Негизинен Талас областы боюнча жазгы талаа жумуштарына толук даярдык бар. Күйүүчү майлардын эң арзаны Талас областында деп айтып кеткенге болот. Анткени эми Казакстанда бензин арзан. Арзан болгондон кийин биз дыйкандар өзүнүн жанагы машина унаасынын багына бензин же солярка коюп, 20 литр солярка алып келип өздөрүнө эметсе болот. Бул контрабандага жатпайт. Ички чарба каналдарды, ашар жолу менен арыктарды чаап, тазалап, ошо айыл өкмөт элди мобилизациялап, субботниктерди өткөзүп, ошол жакта анан жанагы чоң мамлекеттин балансында турган чоң каналдарды дагы цементтөө боюнча жана тазалоо боюнча да иштер жүрүп жатат. Мына быйыл өзүңүздөр билгендей Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 13 миллион долларга ратификация кол коюп берди. Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу бизде Сарымсак каналын бүтүрүү боюнча ошол каражат бөлүнүп берип атат. Ал каражат бөлүнсө да келечекте ошол 2,5 миң гектарга чейин багардык кайракы жерлерди сугарганга мүмкүнчүлүк болот. Ушул Талас облусунда туризмди өнүктүрүүгө кандай аракеттер жасалып жатат? Экотуризм, Манастын күмбөзү жана башка. Ошол эле жерлерде туристтерди ошо барган кезде тейлей турган жетишерлик шарттар түзүлгөнбү? Туризм десе Кыргызстанда ошо Ысык көл областын ойлойбуз, бирок биздин кереметтүү жерлерибиз бар. Түштүктө дагы, түндүктө. Талас областынын кереметтүү жерлерин бул ошол өзүңүз белгилеп кеткендей Манас Ордо, Бешташ Капчыгайы. Ошо Талас суусунун жээги менен жанагы жөө басуучу мындай жол, пеший тропинка деп коет. Бул баягы чет өлкөдөн келген туристтерге жакшы неме да. Ошол эле натуральный неме кылып туруп, бир аралыктарда ошо туалеттерди коюп, мусор бактарын коюп, анан токойду аралап ошол айылдан айылга ошондой деген проекттер бар. Анан инфраструктура, туризм ошо инфраструктурасы өнүгүү боюнча Талас областын ачык эле айтып коюш керек, бул кичине жетишпегендик бар да. Анткени мейманкалардын жоктугу, жакшы мындай жана стандартка туура келген 2 жылдыздуу, 3 жылдыздуу ылдый жааны конференц залы менен жана чогулуш өткүзүп, фойес менен жакшынакай заманбап гостиница, именно мейманкананын долбоору менен салынган мейманкалар жок да, жеке мындай частный. Ошол жактан да биз неме түзүп атабыз. Анан ар бир турист келсе, бул Талас областында жок дегенде 5 миң сом таштайбы, 10 миң сом таштайбы. Бул дагы экономикага бир салымы деп, ошолорго сый урмат менен мамиле кылып, аларды тосуп алган маданияттын дагы өстүрөлүп атабыз да. Быйылкы жылы облуста курула турган социалдык объекттерге токтоло кетсеңиз. Ушул эле темага улай 2017 жылды президент Алмазбек Атамбаев ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Жаштарды туура жолго үгүттөй турган спорт комплекстери болобу, маданият үйү, китепкана ушундайдын абалдары кандай Таласта? 26 объект курулуп жатат. 3 объектисин мына бир объектисин биздин урматтуу премьер-министрибиз келип ачып кетти. Бул Сатыкейдеги мектеп. Андан бир ай мурун вице-премьер-министрибиз Чолпон Султанбекова келип туруп бала бакча ачып кетти Сулуу Маймак айылында.
Кызыл Сайда кече жакында мектеп дагы ачылды. 275 орындык заманбап мектеп. Козучак айылында дагы мектеп ачылган жатат. Жылдын аягына чейин биз бир 6-7 мектепти ачуусун лентасын кесип биздин бөбөктөргө, биздин орун басарларыбызга, келечектин ээлерине ошол заманбап мектептерди ачып берели деп атабыз. Областыбызда дагы ошол жылга карата иш-чаралар түзүлгөн. Маданий ошол иш-чаралар. Талас областынын эң чоң иш-чараларынын бири бул Манас Ордодо ушу май айларында өтөт. Бул Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы белгилейбиз. Кудай буйрса, ошону дагы биз эл аралык деңгээлге чейин көтөрөйүн деген аракетибиз бар. Ар жактан казактар, туугандарды, өзбектерди, тажиктерди да чакырып, ошол өкүлдөрү менен бир чоңураак бир иш-чара өткөзөлү деген таласта ошондой ниеттер бар. Бул эң чоң нерселерди айтып атам. Андан тышкары дагы чоң бизде иш пландар бар, ошонун негизинде иш алып барабыз. Талас областында тазалыкка канчалык деңгээлде көңүл бурулуп жатат? Көчөдөгү таштандыларды тазалоо, акырчкерлер тазалоо мындан сырткары мурда ушул көчөлөрдүн башын жакшылап тазалаган үй-бүлөлөргө үлгүлүү үй-бүлө деген демилгелер бар эле да. Балким азыркы тапта да элдерди кызыктыруу, шыктандыруу үчүн ошондой мотивациялык программалар керектир. Айыл өкмөттөр менен, акимдер менен кеңешмеде айтып жатабыз. Адам болгон жерде мусор болот. Адам өзү мусор чыгарган машинкада. Адам болгондо мусор болот, бирок ошол мусорун кайсыл жака ыргытат. Мисалы үчүн Талас шаарын алсак, жанагы көп абоненттер бар. Эмен төлөбөгөн, мусор үчүн төлөбөгөндөр. Льготный состав бар, неме бар. Жеке жанагы юридикалык уюмдар бар. Айыл жергесин алсак деле, ошону биз катуу талкуулап туруп, мындай система киргизип атабыз. Ошол айыл өкмөттөр деле биз азыр техникаларды өнүктүрүү фонду аркылуу КАМАЗ болобу, экскаватор болобу алып, неметип трактор прицеби менен кээ бирлер заявкасына баягы берген немесине жараша алышып атат да. Мусордун маселеси деле ошол. Үйүң таза болгусу келеби? Минтип эле үйдөн чыгарып эле неменин арыктын аркы бетине же болбосо аңга таштап салып, же болбосо жолдун ар жагына, ошол жолдун ар жагында кошунасы жашайт. Кошунасынын огородунун этегине эле төгүп салып, же түн алып барып төккөн маданият туура эмес да. Ошол жана биздин айткан адептүүлүккө да жатпайт да. Эгер тыйынын берсе, айына 10 сомбу, 15 сом. Бирок жанагы ошол мусорду алып кете турган, таштананы алып кете турган кишилер 3-4 киши болобу, ошонун эмгек акысы, ошол соляркасына, техниканы неметкенге, ошол таштандыларды караганга, ошол может бир каптарды береби одноразовый жанагы. Ошол эми каражат болсо, ошол айыл үлгүлүү таптаза болот да. Анан азыр туризм жылы деп да белгилеп кеттиңиз. Мына Суу-Самыр Талас Тараз жолундагы трассанын боюнда кетип баратсаң, жолдун боюнда үйүлгөн кум, таш, эски дөңгөчтөр эшиктин алдына жатышат да. Эми үй куруп атканда мейли турсун, баягы үй куруп. Бирок үй куруп бүткөнүнө бир 3 жыл болуп, 4 жыл болуп калган, жанагы топурак үстүнө чөп өсүп, терек өсүп кеткен да. Ошону эч ким албайт, анткени көзү көрбөй калган да. Ошону айыл өкмөттөр ошол үйдүн ээсине айтып, бул деген муниципалдык жер. Эгер топурагың, ташың керек болсо, корооңдун ичине киргизип ал. Эшиктин алды, жолдун бою таза болуш керек, маданияттуу болуш керек. Чет элден келген элдер дагы жана башка өзүбүз деле баратсак, эгер сырды алып, акталып, тал теректер, столбулар, анан неменин баары таза болуп турса, штакетниктери, же болбосо заборлор сырдалган, акталган, же болбосо түздөлгөн жок дегенди кыйшайып неметпей. Ошондой болсо, бул үлгүлүү айыл, үлгүлүү үй, үлгүлүү район деген атка конот да. Ошондой саясатты дагы ошо биздин азыр жаңы шайланган айыл өкмөттөр менен айылдагы кеңештин депутаттары менен дагы ошондой саясат жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Дайра Такулович, атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Талас облусундагы социалдык экономикалык абал жана 2017 жылга карата пландар тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.